Жеке чек ара тууралуу Инстаграмга моундай кат келиптир. Биздин кыздарды турмушка чыкканда жоолук салынышат. Бул как прислуга болуп калат кыз. Мына ошодон башталат биздин жеке чек араны тепселөө ушул туура эмес нерсе деп жазыптыр да. Азыркы жаш кыздарга мындай эме берилип атат да. Келин чай койбаш керек, келин жоолук салынбаш керек, келин кул эмес депчи. Бир четинен туура. Ооба, кайненелердин дагы көз карашын өзгөртүш керек. Келин бул үйгө келген бесплатная рабочая сила деген нерседен кайненелер баш тартыш керек. Бирок келин тараптарындагы, мисалы жаш келген келиндин тарабынан жоолук кийсе эле болду, мен жеке чек арам тепселенди, жүгүнүп койсом болду, жеке чек арам тепселенди, чай койбашым керек деген дагы бул чоң катачылык. Жоолук, жүгүнүү, чай коюу, күйөөңдүн ата-энесин сыйлап урматтоо, аларга кызмат кылуу, бул деген биздин салт. Кыздар, силер аябай айырмаштырып атасыңар. Мисалы мен тайнемден мындай келини бар болчу, өзүнүн родной эмес, мындай алысыраак. Ал өзү 70-тен ашкан кемпир болсо да жүгүнүп турчу. Дайыма көргөндө жүгүнүп турчу. Анан апам, тайнем мындай улгайып калган кезде бир жолу сууга барыптыр, колунан чакасын жуулуп алып, өзү сууну алып келиптир. Ушундай сонун жеңибиз бар болчу да. Анан мен шаардагы эле жашаган үй бүлөлөрдү билем. Современный, жоолук салынбайт, бирок келин ушунча корголган. Менин балам менен жашаган келсе, мына унитазды жуйсуң, драйт этесиң деп кыйкырган кайненелерди көргөм. Ошон үчүн кеп жоолукта эмес, кеп жүгүнүүдө эмес, көлдө билесиңер, картайганга чейин жүгүнүү. Кеп жанагы кайнене кайнатаңа кызмат кылууда эмес, кеп мамиледе, кеп эмоцияда, кеп сыйда. Ошон үчүн жеке чек араны туура түшүнүш керек. Жаш келиндер ошону туура эмес түшүнүп алып эле, келин антпеш керек, келин мынтпеш керек деп эле выступать этип берет. Бул салтты жоготуу, бул өзүбүздүн улутту жоготуу. Бул кыргыздар дайыма улууну урматтап, кичүүнү сыйлаган. Ошон үчүн ушул жерде чоң адашуулар болуп атат. Курска келсеңер, мен айырмасын түшүндүрүп берем. Жана мына кызга 40 үйдөн тыюу, жана көп үтүр, жана көп чекит, жана жээ деген жазылып турат да. Жээ, ойлонгула. Тыюу жээби? Же кайсы жерден тыюу, кайсы жерден тыюу болбойт деген мааниде. А так буну көп туура эмес түшүнүп алат экен. Кызга 40 үйдөн тыюу деп айтып алат экен. Жок, жээсин унутпагыла кыздар, жээси бар. Жашоодо дагы ошол жээ бар, жээ.